Москвадагы аэропорттор дрон чабуулдардан улам иш жүзүндө токтоп калды. Кайненеси менен күйөөсү келинин үйүнөн кууп чыккан видео тарады. Мага тийбең мага. Сен сүрөбө. Колун көтөрбөңүз мага. Сиз кимсиз? Мен ургутайм. Меня бьют. Вот так меня. Жеңиш күнүнө карата митингге чыккан курсанттардын абалы оорлоду. Лед экранды сүзүп алган Бишкектеги жол кырсыгы. Кураган бутактар эс алып жүргөн карыяларга кулап. Москвада 9 майда интернет толугу менен өчүрүлөт. Гүл көтөрүп, чуркаган кыз президенттен белек алды. Москвадагы аэропорттор дрон чабуулдардан улам иш жүзүндө токтоп калды. 120дан ашуун каттам кечигип же таптакыр токтотулду. Айрым жүргүнчүлөр учагын 16 сааттан аша күтүп жатышканы кабарланды. Түн ичинде адамдар полду уктоого аргасыз болушкан. Москвага жакын абада 50дөн ашык учкутсуз аппарат атып түшүрүлгөнү кабарланды. Эң көп жабыркаган аэропорт Внуково. Ал жерде 100дөн ашык учуп кетүүчү жана келүүчү каттамдар жокко чыгарылган. Бул согуштун айынан Орусияда майрамдар учурунда аэропорттордо массалык үзгүлтүктөр 2-жыл катары менен кайталанып жатат. Здравствуйте, дамы и господа! Гладкова горит. Охренеть. Что, даже карты не работают? Не работает ничего, ни банкоматы даже вот с пятерочки не работают, ничего. Что, товарищи, жим-жим? Ни одного СМС, ни одного везде сообщения. То есть Москва отключена. Получается, от слова совсем. То, чего и боялись, нас полностью изолируют. Кайненеси менен күйөөсү келинин үйүнөн кууп чыккан видео тарады. Мен апама асылбагыла. Мен апама асылбагыла. Жок, мен оюнчук собирать этип мына ичиндеги баланы туу, аман-эсен туу. Мынаны аман-эсен туу. ичиндеги баланы аясыз ичинде мамат Аман-эсен туу. ичиндеги мага нерсеңер ичинде мамат кыласыңарбы? Сен эч ким ойдобойт. Мен эле ойдобойм. Ооба, ойлойсуң, сага баары да. Сүйлөбө, сен сүйлөбө. Мага тийбең мага. Сен сүйлөбө. Колун көтөрбөңүз мага. Сиз кимсиз? Мен ургутайм. Меня бьют. Вот так меня бьют. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Бьют меня. Вот, небересин кууп атат, чейип атат, айдап атат. Мына көргүлө ушундай 9 жыл иштеп, булардын карызын төлөшүп, үй салып бер. Мына кылган мамилеси. Күйөөсү менен кайненеси 9 айлык боюнда бар келинин үйдөн кууп чыккан видео тарады. Бүгүн 7 май мени экс кайненем менен күйөөм үйдөн кууп чыкты. Бала менен менин иши боюмда бар 39 неделя. 9 жыл чыдап жашаган менде күнөө. Мени урган жерлерин соккон, каргаган балаң өлсүн деген жерлерин тартылбай калды. Билсин эл, Осорова Гүлназ, Эмилбеков, Элдияр Төрөйүн деген аялын уруп качып кеткен деп жазды автор. Жеңиш күнүнө карата митингге чыккан курсанттардын абалы оорлоду. Мен аянбай, улардын жашоо тиричиликтерин баардыгын анан сен улуттук аппараттарда иштеп жүрсөң,
ошондо силер аракет кылып окушуңар керек. Дагы айтайын дегеним, силердин билгендериңер бар. Өтө басым. Ошолордун 2400 кишиси болбой дайыны жок болуп кеткен. Бүгүн Дайыр Асанов атындагы улуттук аскер лицейинде 9 майга арналган салттуу эскерүү митинг өттү. Ага Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери жана Борбор калаанын мэриясынын өкүлдөрү катышты. Митинг учурунда сапта тизилип турган бир нече курсанттын абалы оорлоп баштаган, аларга суу ичирип жардам көрсөтүштү. Өкүлдөрдүн айтымында дарыгерлердин жардамы талап кылынган жок. Кыргыз Гидромет 7 майда Бишкек шаарындагы абанын температурасы +30–+32 градус боло турганын билдирген. Лед экранды сүзүп алган Бишкектеги жол кырсыгы. Бүгүн таңда Бишкекте жол кырсыгы катталып, айдоочу Масалиев менен Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги лед экранды сүзүп алган. Маалыматка ылайык, жабыркаган айдоочу менен жүргүнчүлөрү ооруканага жеткирилген. Булак Сереттова. Кураган бутактар эс алып жүргөн карыяларга кулап. Жетинчи май күнү болгон кырсыктын видеосу соц тармакка тарады. Маалыматка караганда, кураган бутактар Эркиндик проспекти менен Токтогул көчөсүнүн кесилишинде шахмат ойноп жаткан карыяларга тийген. Жабыркагандар тууралуу маалымат такталып жатат. Москвада 9 майда интернет толугу менен өчүрүлөт. Россиянын санариптик өнүгүү, байланыш жана массалык маалымат министрлигинин маалыматы боюнча 9 майда Москвада мобилдик интернет жана СМС колдонууга убактылуу чектөө киргизилет. Министрликтен билдиришкендей, бул чаралар жеңиш күнүнө карата майрамдык иш-чаралардын коопсуздугун камсыздоо максатында киргизилүүдө. Чектөөлөр ошондой эле айрым онлайн кызматтарга кирүүгө таасирин тийгизиши мүмкүн. Орусиянын байланыш операторлору буга чейин абоненттерге Москвада жана башка бир катар аймактарда мобилдик интернеттин үзгүлтүккө учурашы тууралуу эскерткен. Акыркы күндөрү Орусиянын ар кайсыл шаарларындагы колдонуучулар мобилдик тиркемелер, такси кызматтары жана башка онлайн платформалар үзгүлтүккө учурап жатканын билдиришкен. Чектөөлөр майрамдык иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү учурунда күчөтүлгөн коопсуздук чараларына байланыштуу. Гүл көтөрүп, чуркаган кыз президенттен белек алды. Кече 7 майда президент Садыр Жапаров Көгүлтөр ысык көл санаторийинин жаңы корпустун ачылышына катышып, жагымдуу окуяга туш болду. Өлкө башчысы эл алдына чыгып келе жатканда гүл көтөргөн кичинекей кыз алдынан чыга калды. Жапаров анын гүл дестесин алган соң, ага өз кол жазмасы менен китеп белекке берди.